Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен. Инста досторум, баарыңыздарга кутман кеч. Бүгүнкү маанайыңыздар кандай? Сиздерге сөз бергендей эле саат 9 боло электе түз эфирге шашып кирип алдым. Кандайсыздар? Кандай эс алдыңыздар? Бүгүнкү күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Ден соолугуңуздар кандай? Жумушуңуздар? Акыркы учурларда жаңы катталуучулар биздин катарыбызга кошулуп атат. Мен абдан кубанычтамын. Мен үнүм угулуп жаткан болсо, плюс белгисин коюп коюңуздар, ата угулбаса деле сүйлөй бербейин. Мен бир сүйлөгөндө өзүмдү токтото албай калам да, улам сүйлөп кетерим. Кээде сөз таппай калганда такыр сүйлөй албай калам. Аябай жакшы, бүгүнкү күнүм аябай жакшы өттү дейт. Бүгүн мага выходной болду дейт. Азаматсыз аябай сонун күн болуп туруп. Выходной күндөрү бул негедир мына кыз келиндерге аябай сонун мүмкүнчүлүк да. Өзү менен өзү сүйлөшүп, көзгө карап, аябай сонун идеялар келет ошол учурда. Эч жака шашпайсыз, эч бир жака барбайсыз. Ошол учурда мындай аялдардын ойлору баары бир жерге чогулат экен дагы. Кандайдыр бир деңгээлде ошол жашоодо бир нерсени изденип жүргөн болсо, ошол нерселердин жообун тапса болот экен. Ошон үчүн жанагы психологдор да айтат да, аялдар баш оту менен кара жумушта же болбосо бирөөлөрдүн колунда иштебеш керек деп, мына динибизде деле айтат, иштебеш керек дейт. Анткени аял өзү каалаган учурда туруп, өзү каалаган убакта, өз алдынча, өзүнүн хоббиси менен иштесе, мына ошондо аял бактылуу болот экен, аялдын үйүндөгү үй бүлө мүчөлөрү дагы бактылуу болот экен. Эми учурда биз акырындан айтып келатабыз, аялдар деген иштебеш керек деп, динибизде деле жазылып атат. Ошентсе дагы бизде кара жумушта иштеп, алыста мигрант болуп иштеп жүргөндөр аябай көп. Эми айткан менен тиричиликтин айынан ушинтип иштегенге туура келип атат деп айтып атышат. Эми андайларда биз эч нерсе деп айта албайбыз. Болгону кээде бизде Кудайга деген ишеним жок болуп калат. Кудайга деген бир аз мындай ширк келтирип коебуз, тиричилик кылыш керек, иштеш керек, акча табыш керек деп атып, мына ушинтип өзүбүз аракет кылабыз дагы Кудайга эч кандай, мына Аллахка эч кандай мүмкүнчүлүк бербей коет экенбиз. Бардыгы Аллахтын колунда дегенибиз менен бизде ишеним жок экен. Аллах бизге балким эртең кандайдыр бир чоң бир ырыскынын ээси кылып жаратып койгондур. Эртең балким бизге бир өзүбүз каалаган нерсени, лотереядан бир нерсени утуп алаттырсыз. Ким билет, эртеңки күнүбүздүн эмне болушун биз билбейбиз да. Ошондуктан ар бир күндү, ар бир мүнөттү керек болсо, басып бараткан ар бир кадамыңызда Кудайга шүгүр деп айтып келатып, ошол шүгүр айтып келаткан учуруңузда балким жолдон өзүңүздүн сиз эңсеген, каалап жүргөн, издеп жүргөн акчаңызды таап алаттырсыз. Азыр мага стористе бирөө суроо бериптир. Мен 5000 сом акча керек болуп атат, ошо 5000 сом акчаны кантип табам деп. Бул жерде мына чисто психологически адамдын өзүндө толук түрдө өзүнө болгон ишеним. Өзүңүздөр билесиздер, мына кыжаалат болгондо, ойлонгондо эч кандай жыйынтык чыкпайт, Ошонун сыңарындай, эгерде сизге чындыгында акча керекпи? Мага акча керек. Муну Кудайым өзү деле карап турат. Демек, Кудайым өзү баарын мага даярдап турат деген ойдо ишеним менен жүрүш керек. Ар бир белгилерге, ар бир знактарды, ар бир болуп жаткан окуяларга көңүл бөлүп, ой жүгүртүп анализдеп көрсөңүз, ошол 5000 сомду накталай 5000 сом болуп астыңыздан чыкпаса да, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр менен сиздин ошол проблемаңыз, ошол көйгөйлөрүңүз өзү эле чечилип калат. Ошондуктан аялдар мындай гибкий, чуткий болуш керек экен да, ар бир нерсени баамдап дегендей, ар бир нерсеге көз салып жүргөн болсо, өзү издеп жүргөн, мисалы, идеялар келиши мүмкүн. Эми бул нерселерди улам айтып атам, мисалы, мен өзүмдүн башымдан өткөн нерселерди
айтып келип, мына көпчүлүгү түшүнбөй атат да, сен өзүңдү периште кылып көрсөтүп алдың, сен өзүңдү Кудайга теңеп алдың деп. Кудай сактасын, менде андай ойлор жок. Бул жерде Алиева Айгер деп, мен сабагыңыздан кийин лотереядан мясорубка утуп алдым дейт. Аябай сонун. Ушундай комментарийлерди, ушундай сөздөрдү окуп, мага WhatsApp'тан, дайректке аябай көптөгөн отзывдар жазышат. Мен ошол отзывдар менен бөлүшкөнгө убакыт жок болуп атат. Анткени физически жакта мына марафондорго катталып, анын үстүнө мына өзүңүздөр билесиздер, автоунаа коюп койгондон кийин улам күн сайын эмес, мына минут сайын, секунд сайын аябай кайрылып, кантип ойнотулат, эмне үчүн ушинтип машина коюп атасыңар деген суроолор болуп жатат. Ошондуктан мына аябай жакшы отзывдар менен бөлүшкөнгө азыркы учурда менде убакыт жок. Ошентсе дагы мен аябай ыраазымын сиздерге. Ушундай жакшы өзүңүздөрдүн жашооңуздар менен бөлүшүп, не только негативдер менен эмес, башка бир жакшы көрүнүштөр менен дагы бөлүшүп турганыңыздар үчүн аябай ыраазымын. Гүлнур Жыргалбековна дейт, канча жаштасыз дейт. Мен 30 жаштамын. Үй бүлөлүү, бир уул, бир кыздын энесимин. Учурда чоң уулум 11 жашта, а кичинекей кызым 9 айлык болду. Канча сом менен кошулсак болот дейт. Марафондор боюнча ошо дайректке же болбосо WhatsApp'ка кайрылсаңыздар, терең ой кенен маалыматтарды беребиз. Ал эми азыр сиздерге өзүм сөз бергендей эле эфирге чыккандагы максатымды айтып өтөйүн. Марафон жөнүндө айта кетсиңер дейт. Макул, анда марафон жөнүндө сөз кылайлы. Бул менин биринчи марафонум эмес. Ушул кезге чейин эң биринчи бекер марафондорду өткөрүп жаттым кыз келиндерге. Кызым 3 айлык болгон кезде үйдө бекер отурбастан, азыр мына послеродовая депрессиядан кантип арылам, ушул төрөгөндөн кийин мен өзүм самооценкамды кантип көтөрөм деген кыз келиндер аябай көп. Төрөгөндөн кийин действительно аялдардын самооценкасы түшүп кетет. Анткени гормондор ойноп аткан учурда күйөөсүнүн жакшы сөзүнө муктаж болот. Же болбосо айланасындагы мына интернетке киргенде жылдыздардын жашоосуна карап салыштырып өзүн аябай мындай бир нерседен калып кеткенди сезет да аял өзүнчү. Ошол учурда аял өзүн бир маанилүү нерсе менен алаксытып, өзүнүн хоббиси менен, өзүнүн жактырган жумушу менен алектенбесе, аял ошол депрессиянын түбүнө чөгүп кетет. Бул депрессия деген же дарысы жок, же болбосо кайсыл жериң ооруп атканын билбейсиң, кантип дарылашты билбейсиң, медицина жардам бере албайт буга, бир гана аябай күчтүү психологдор гана жардам бербесе, же болбосо адам өзүн алып чыкпаса, ошол чөгүп кете берет экен да бул нерсеге. Эми мына ошентип ошол эле послеродовая депрессия баардыгында эле болгондой эле менде дагы болгон. Ошол учурда менден да кыйналып жаткан адамдардын жашоосу менен карап, анализдеп көрүп, өзүмдү бир чети алаксытуу менен биргеликте андан сырткары балким мен билген нерсени башка айымдар билбейт чыгар. Ушул нерсени бөлүшөйүн деп биринчи бекер марафондорду уюштуруп, мына ошентип өзүмдүн аз да болсо контентимди түзүп алдым десем болот. Албетте кыйынчылыктар болот, оорчулуктар болот. Ошол нерсени жеңип, ар бир адам менен индивидуально сүйлөшүп, пикир алышып, тил табышып кетиш керек бул жерде. Эми бир гана мына ушинтип сабак өтүү менен эмес, балким сиздин бир нерсеге тиге турган шыгыңыз бар, бир нерсени кандайдыр адамдар менен сүйлөшө турган, же болбосо бир нерсе сатканга шыгыңыз бар. Ар бир аялдын өзүнүн таланты, жөндөмү болот. Мына ошол жөндөмүңүздү өнүктүргөнгө мына төрөттөн кийин өзгөчө балдарды багып жатканда аябай чоң шанс экен да. Чем мынантип депрессияда өзүн жеп, жолдошу менен кечке чейин алышып, салышып олтурганга караганда, аялдар мына ушул учурда убактысын четко мынантип пландап алып туруп, саат ушунчада ушул нерсени аткарамын, баламды уктатып алгандан кийин ушул жумушту аткарамын деп ушундай бир блокнотко түшүрүп алып туруп, мына ушинтип иштеген болсо депрессияга эч кандай убакыт жок болуп калат экен. Ошентсе дагы эми жашоо болгондон кийин ар кандай өйдө төмөн плюс минустар бирге жүрөт эмеспи, жаман жакшы дегендей. Ошонун сыңарындай
чем ошондой жамандарга караганда жакшы окуялар көбүрөөк болот дагы. Балаңызга дагы жакшы маанайда тарбия бересиз, үй бүлөңүзгө дагы жакшы маанай тартуулайсыз. Андан сырткары келечекте койгон максаттарыңыз дагы өз алдынча биринин артынан бири аткарылып кете берет экен. Бул жерде аял өзүнө өзү мына чөгүп бараткан баткагына өзүнө өзү жардам бербесе, жолдошу деле, күйөөсү деле, кайын журту болобу, же болбосо ата энеси эч ким түшүнбөйт. Аял болгондон кийин сиз өзүңүздү өзүңүз түшүнөсүз, башка сизди эч ким түшүнбөйт. Курбуңуз келип дагы сизге жардам бербейт. Өзүңүздүн апаңыз да түшүнбөйт. Ошол учурда апаңыз деле башка балдар менен алектенип калат. Кайненеңиз, күйөөңүз тем более сизди түшүнбөйт. Анткени сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүздө болуп жаткан нерсени жакындарыңызга айткан болсоңуз, алар угуп коюшу мүмкүн, но сизде болуп алар сезип түшүнө албайт. Ошондуктан сиз өзүңүзгө өзүңүз жардам берип, өзүңүздүн ушул жанагы орустар айткандай зона комфортуңузда кыйналып, азап чегип отургандан көрө ошол жерден туруп, кагынып, тебинип жерге ошол жерден аттап өтүшүңүз керек. Ошондуктан мына жана суроо бериңиздер деп айтканда, төрөттөн кийин аялдарга, депрессияда кабылган аялдарга кантип жардам берет элеңиз, кандай кеңеш берет элеңиз дегендерге мен ушундай жолду баштаганмын. Эми четко ушундай кылыш керек деген нерсе жок, эч кандай правила жок. Негизи бул жашоодо эч кандай правила жок. Ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар, ар бир адамдын өзүнүн бул жашоодогу ой жүгүртүүсү бар. Ошондуктан сизге кандай жашоо жагат, максат коюп жатканда дагы, эртеңки күнүңүздү пландап жатканда дагы өзүңүзгө ыңгайлуу бир эмени түзөсүз да туурабы. Эгерде өзүңүздүн колуңуздан келбей турган нерсени коюп алган болсоңуз, эгер аткара албай калган болсоңуз, көңүлүңүз жогоп кетиши мүмкүн. Значит, менин колуман эч нерсе келбейт экен деп. Эч нерсе келбеген болсо, значит, сиз башка тармактан дагы колуңуздан келе турган нерселер бар. Ошол жакка дагы карап көрүшүңүз керек. Бул жерде жанагы мен Инстаграмда пост жазгандай Симарондун көнүгүүлөрү бар. Зато деген көнүгүүнү аткарсаңыздар болот. Мисалы, сиз колуңуздан бир көйнөк тигүү же болбосо бир нерсени мындай швейный жактан сиздин колуңуздан эч нерсе келбейт да, тигүү боюнча. Мисалы, мен тигүү боюнча эч нерсе келбейт колумдан. Ошонусуңарындай, эгерде менин колумдан тигүүчүлүк келбеген болсо, зато менин колумдан китеп окуу келет, же болбосо адамдар менен сүйлөшүү, алар менен пикир алышып, тил табышуу менин колумдан келет. Ошол зато деген техниканы өздөштүрө алышыңыздар керек. Эгерде сизге душманыңыз же болбосо элдери, кимдер болсо да, курбуңузбу, абысыныңызбы бир ушак айтып, сиздин артыңыздан жаман сөздөрдү сүйлөгөн болсо, эч ким менен уруштун кереги жок, ушактын артынан түшүштүн кереги жок. Зато деп күзгүгө келип туруп, зато мен ага караганда ушундай кыйынмын, же болбосо зато ага караганда мен арыкмын. Зато ошол мен артыман ушак сүйлөгөн адамга караганда мен бактылуумун. Менин балам бар, менин күйөөм бар деген сыяктуу өзүңүздүн мына жетишкендиктериңизди айтып, ошол нерсеге басым жасай берсеңиз, ошол жетишкендиктериңиз жашоодо дагы көбөйө берет. Эгерде сиз негатив жактарга көбүрөөк көңүл бөлгөн болсоңуз, ошол жетишпеген сапаттарыңыз көбөйө берет да. Жалкоо болуп кете бересиз, адамдардан артта калып кете бересиз, дагы да душмандарыңыз көбөйүп кете берет, сизди жек көргөндөр көбөйүп кете берет. Мисалы, элементарный карап көрсөңүз, аябай мына көпчүлүк учурда урчак аялдар бар, көчөдө бир сүйлөгөндөн, карагандан коркосуң, аябай жаман сөздөр менен тилдеп салат, ошолордуку мисалы карап көрсөңүз эле, мындай эмоцияларынан эле байкасаңыз болот. Аларга сүйлөй албайсың, же бир нерсени түшүндүрө албайсың, андай адамдардын жанына адамдар жолой албайт. Ошонусуңарындай эле, эгерде бир кайгыга баткан болгонуңузда, өзүңүздү элестетип көрүңүз. Мен кайгырып турам азыр күзгүгө карап. Ошол кайгырып турган мүнөзүм, ошол адамдарга тартуулап жаткан энергиям башкаларга жагабы? Эгерде жакпаган болсо, мен кантишим керек? Мен күлүп турсам, значит, башка адамдарга да жагымдуу көрүнөм. Кандай гана ситуация болбосун, жеңил кабыл алыш керек. Анан ошол эле учурда бир нерсени решение кабыл ала турганда, ойлонуп ошол чечимди анан жакындарыңыз менен бөлүшүп анан кабыл алышыңыз керек. Ошондуктан послеродовая депрессия деген бул жөн гана аялдардын организмдеги гормондордун
ойноп турушу. Кээде мына гормон счастья деген көбүрөөк бөлүнүп чыгат. Кээде ошол гормон счастья бөлүнбөй калганда аялдар деген кайгыга батып, негативге чөмүлүп, баласынын ыйлаганын да көтөрө албай мына ушундай нерселер болуп турат. Бул нерсе бул жаратылыштагы болуп жаткан нерсе. Ошондуктан бул нерсени жек көрбөстөн, жаман көрбөстөн, же болбосо өзүңүздү бир ушундай бир эң жаман аял катары кабыл албастан, бул бардыгында болуп жаткан нерсе. Керек болсо мына элге таанылган жылдыздар, аябай сиздин көзүңүзгө бактылуу жашап жүргөн аялдардын жашоосунда деле мына ушундай нерселер болуп турат. Эми Инстаграмга киргениңизде аябай бактылуу мамочкаларды көрүп алып, алардын жасаган фотосессияларын көрүп алып, сиз өзүңүздү ушундай кандайдыр бир деңгээлде бактысыз сезесиз. Бул деген иллюзия. Бул сиздин көзүңүзгө жөн гана жасалма көрүнгөн бакыт. Ал эми ошол семьянын ичине баш багып көрсөңүз, алардын ысык суогу бар, түшүнбөстүктөрү бар, алардын дагы чечилбеген маселелери бар, түшүнбөгөн мындай мамилелер бар. Ошол нерселерди басып өтүш керек. Ар кимдин өзүнө жараша проблемалары бар. Эч бир адамдын бул дүйнөдө проблемасы жок адам жок экен. Ошондуктан өзүңүздү смело Кудайдын эң сүйүктүү аялы катары, Кудайдын эң жакшы көргөн айымы катары, тем более эң бактылуу айым катары санай берсеңиз болот. Ар бир адамдын жетишпеген сапаттары болот. Мисалы, эгерде сиз бир идея таппай жүрсөңүз, бир нерсе менен алектенейин деп, же болбосо кайсыл тараптан акча табышты билбей, ушинтип жүргөн болсоңуз, жөн гана бир жума, жок дегенде бир ай. Ошол бир ай негативге сарптаган убактыңызды өзүңүздү издөө менен алектенсеңиз, кээ бир учурда мына жалгыздыктан коркобуз адамдар. Жалгыз калгандан көбүнчөсү аялдар, жалгыздыктан тажап, мисалы, өмүрлүк жолдош издегендер бар, жалгыздыктан тажап, кимдир бирөөлөр менен мамиле кылгандар бар, курбулар менен мисалы көчөгө чыгып, бир жерлерге барып, развлекательный жерлерге барып эс алгандар бар. Биз жалгыздыктан эмне үчүн коркобуз? Потому что өзүбүз менен өзүбүз таанышкандан коркобуз. Өзүбүздүн мына эгоисттик сезимдер менен, өзүбүздүн жаман мүнөзүбүздү көргөндөн коркобуз. Ошол нерсени өзүңүз менен таанышыш үчүн бир аз убакыт берип, эмне үчүн жаралдыңыз бул жашоого? Сиздин мына жашоодо жаралгандагы максатыңыз эмне? Анткени ар бир адам бул жашоого келгенде бир нерсени аткарыш үчүн, бир нерсени бул жашоого жаратыш үчүн, ошол нерсени жасаш үчүн келген. Балким дайыма эфирлерде айтам го, балким сиздин колуңуздан жанагы Гарри Поттердин автору, ошол аял жазганда ошо Гарри Поттердин китеби сыяктуу бир чоң чыгарманы жарата турган колуңуздан келет. Балким сиз эч бир адам оозуна мындай эч бир адам даамтата элек бир тамакты чыгара турган дараметиңиз бар. Ошол нерселерди такташ үчүн көбүнчө жалгыз калып, өзүңүзгө көп суроо берип, ойлонуп, медитация жасап, намаз окуп, ошол намаздарда сиз ойлонуп өзүңүзгө суроо беришиңиз керек. Улам суроо бере бергенде ошол жооп келет да, кандайдыр бир кайыптан келет деп айтат бизде кыргыздарда. Же болбосо эми мындай айтканда түштөрүңүз аркылуу келет, же кимдир бирөө менен сүйлөшүп атканда ошол адам сизге идея салып бериши мүмкүн. Мисалы, кечээ менин жолдошум жанагы Уолл-стрит деген кинону көрүп жатып, ошол кинодон аябай таасирленип, улам бир айда жок дегенде 3-4 жолу көрөт да ошол нерсеничи. Мисалы дейт, ошол Уолл-стрит өзүнүн компаниясы банкрот болуп калган кезде, ушинтип жолдо жүргөндө случайно бир өзүнүн соседи менен пикир алышып, маектешип калат дагы. Ошол соседи сурайт экен: сен канча айлык иштейсиң, сенин машинаң ушундай кымбат машина, эмне жумуш кыласың, айлыгың канча деп сурап, ошентип соседи кызыгып калганда, ошол учурда Уолл-стрит аябай мындай банкрот болуп жүргөн учур болот да. Менин айлыгым $70,000. Мен ушундай акциялар менен иштейм деп айтканда, кантип эле $70,000 менин тапкан акчам эмне жеген тамагымдан, баскан турганымдан, квартирамдан ашпайт деп айтат да. Ушундай эле акциялар менен иштейм деп экөө талашып тартышып болуп туруп, анан ошондо сосед айтат: эгерде сен ошол алган 70,000 айлыгыңдын ошо чегин көрсөтө турган болсоң, мен сразу жумушумду таштап, мен сага иштегенге даярмын деп айтат. Ошол учурда Уолл-стритке эме келет да, идея келет. Значит, бул компаниясы уже банкрот болуп, жумуш издеп, же болбосо кайсыл тараптан барышты билбей турган мезгили да. Ошол учурда айтат, ошол учурда ага да идея келет да. Значит, жашоом бүт элек, менин жашоом эми башталып атат дейт дагы. Ошондой кыйналып жүргөн адамдардын баарын чогултуп,
өзүнчө күн көрсөтөт. Мына менин алган айлыгым, менин жашаган үйүм, менин минген машинам деп көрсөтөт дагы. Аябай кыйналып жүргөндөрдү барып нолдон баштап тарбиялап, анан кийин өзүнүн чоң бир килтейген компаниясын түздөп алат. Ошонусуңарда сиздер дагы мына пикир алышуу керек, адамдар менен сүйлөшүү керек. Мисалы мен бизнес тармактар боюнча, бизнес тренерлер боюнча мен сага калган эмесмин. Ошентсе дагы мен ойлойм, ар бир кандай гана бизнес тренерлерге барып сабак алсаңыз дагы алар айтат, пикир алышкыла, көбүрөөк адамдар менен сүйлөшкүлө, таанышкыла. Анткени таанышуудан, адамдар менен сүйлөшкөндөн, пикир алмашканда адамдар сиздерге идея берет деп айтат. Ошонусуңарындай эле аябай кыйналып турасызбы? Жөн гана өзүңүз жактырган интернеттен болобу, жаныңызда кошунаңыз менен болобу, же болбосо жөн гана балаңыз менен болсо дагы сүйлөшүп таанышыңыз. Мисалы бир жолу болсо да өзүңүздүн балаңызга суроо бердиңизби? Мисалы, сен кандай түстү жакшы көрөсүң? Сен кандай машинаны жакшы көрөсүң? Сен кандай адамдарды жакшы көрөсүң? Сага кандай сапаттагы адамдар жагат, кандай сапаттагы, кандай мүнөздөгү адамдар жакпайт? Мына ошентип эле таанышып, сүйлөшүп, өзүңүздүн балаңыз менен болсо дагы элементарный сүйлөшө турган адамыңыз болсо, мына ошентип сүйлөшүп таанышсаңыз болот. Анан жалгыз калган учурда аял көбүрөөк чем мындай, мен жанагы аялдын энергиясы деген китептерге көбүрөөк басым жасап, ушундай китептерди окуп, ушундай семинарларга катышып, аябай көп эле, мисалы 3 жылдан бери ушинтип келем да. Чем мындай акча табуу, бизнес кылуу дегенге караганда, мисалы мен аялдардын энергиясы деген жөнүндө көбүрөөк маалымат алгам. Аялдар шаарлардан, торговый центрлерге барып, базарлардан, аябай ызы чуу жерлерге караганда, мисалы өзүңүз деле билесиз, базарларга барганда, ошол жерге барып, кайра келгенде кадимкидей бир КамАЗ өлүп кеткендей чарчап каласыз. Значит, сиздин аялдын аурасы, аялдын энергиясы ушунчалык тонкий экен дагы, айланасындагы мына адамдар, эркектер көбүнчөсү канчалык көп болгон сайын, көпчүлүктүн арасында жанагы аялга көз салган сайын эмесин тартып алат экен да. Жана энергетический вампирлер деп коет. Эми бизде кандай түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Ошентсе дагы айтып коеюн. Ошондой энергетический вампирлер бар. Ошо аялдын өзүнүн энергиясын кадимкидей тартып алат экен дагы. Аял кадимкидей чарчап калат экен. Эркектерде мындай энергия жок да. Эркектерге аялдар энергия берет деп айтат. Ошол аялдардын өзүнүн мына табияттан берилген, Кудайдан берилген энергиясын, күчүн ошо базарларга барганда, сыртка чыкканда, торговый центрге аябай чарчап калат дагы. Үйгө келип ушундай чарчап уктап эс алып анан өзүнө келет. Ошонусуңарындай аялдар көбүнчө жалгыздыктан, андан сырткары мына жаратылыштан эс алуучу жерлерде, мына тынч жерлерде өзүнүн энергиясын көбөйтүп, өзүнүн издеп жүргөн суроолоруна жооп тапса болот. Эми азыркы учурда илимдер аябай көп. Айта турган болсом, мен мисалы таң атканга болсо дагы эфирде отура берсем болот да, көптөгөн нерселерди айтыпчы. Кээ бир учурда эфирден кийин, эфирди өчүрүп бүткөндөн кийин ушул сөздү айтпай калыптырмын деп аябай өкүнгөн учурларым болот. Ал учурда сразу жазып коем, кийинки эфирде ушул сөздү сөзсүз айтам деп. Эми мына послеродовая депрессия деп, аялдардын кыйналып жатканы, аялдардын акча боюнча кыйналгандарын баарын ар бир эфирде айтып жатам. Ошолорго жалпылап мен бир окуяны айтып берейин сиздерге. Бул мен кече жакында ошо китептен окудум. Бул кадимкидей эле ошол адамдар ойлонсун, адамдар ошол нерсеге анализ, көбүнчөсү аялдар анализ жүргүзүп, анан ошодон бир жыйынтык чыгарып алсын жашоосунда деген сыяктуу мындай оюнан чыгарып жазыптыр да. Мисалы оюнан чыгарбаса деле керек, мисалы адамдардан, ошол психологко кайрылган адамдардын жашоосун жалпылап алып келип туруп бир окуяны камтып коюптур. Эми ошол окуянын аталышы кандай? Адам менен жашоонун сүйлөшүүсү. Адам, мисалы, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшкөндө, значит, сиз жашоо менен сүйлөшүп аткан болосуз. Бул жашоо көбүнчөсү аялга мына табияттан, жер, андан кийин мына кече постто да жаздым, дарактарды кучакташ керек деп айтам. Үйдө дагы, мисалы, ар бир үй иштерин жасап жатканда, даже мына идиш жууп атканда дагы ошол идиштер менен да сүйлөшүш керек экен. Кир жууп жатканда кир машиналар менен, үйдөгү жана кала берсе мына пылесос, эмне жумушуңуз болсо халодильник, ошол сизге кызмат кылып берип жаткан ар бир буюмдар менен сүйлөшүш керек деп айтышат да, китептерди окуган боюнча. Мунун дагы бир жөнү болсо керек, анткени аялдар мындай
өзү менен өзү көбүрөөк сүйлөшөт го. Эркектерде андай нерсе жок. Эркектер сразу сыртында айтса айтып салат, болбосо эч бир мындай өзү менен өзү сүйлөшүп, же болбосо сырдашып дегендей андай нерсе жок. Ошондуктан аялдардын табияты ушундай назик, тонкий мир деп коет алардын жашоо мына жан дүйнөсүнө. Ошонун сыңарындай мен мына аял менен жашоонун сүйлөшүүсү, аял менен жашоонун маеги деп коеюн. Ошол бир жакшы окуяны айтып берейин. Ошол окуяны уккандан кийин өзүңүздөргө бир жакшы жыйынтык чыгарып алсаңыздар болот. Сиздин эфириңизди көрсөм качимкидей салам дейт. Чоң рахмат. Эми бул жерде 7 түрдүү аялдын суроосун жазыптыр да. Ошол 7 түрдүү аял жашоого суроо берип атат экен. Ар түрдүү аялдар жашоого суроо берет. Мисалы мен жашоого бир башкача суроо берсем, сиз башкача суроо берсе, ошонун сыңарында сиз өзүңүздү ушул жерден таап алсаңыз болот. Жашоого мына ушул жашоого биринчи аял келет экен да, суроо берет экен. Эмне үчүн мен ушинтип жашайм? Жашоо айтчы мага. Эмне үчүн мен ушинтип жашайм? Дайыма ооруй беремин. Эмнегедир мындан жолум жок, бир иш жасасам дагы ошол ишим аягына чейин чыкпайт, же болбосо мындай жамандыктарды өзүмө тартамын деп наалайт экен да. Айтор мына негативтерди айтыпчы. Ошондо жашоо деген ошол биринчи аялга не деп жооп берет? Ойлонуп ошол бир аялга карап, көзүнө карап айтат экен дагы, анткени сен башкаларга көз кылып жашайсың дейт экен. Өзүңдүн жашооңду мактаныш үчүн жашайсың дагы, но адамдарга көз кылып мактангың келет, но өзүң жалгыз калганда өзүң ошол жашооңо наразысың деп айтат экен. Жек көрүү, ичиңде, жүрөгүңдө жек көрүү толуп кеткен, таарынычтар толуп кеткен. Кимдир бирөөлөргө кек сактап жүрөсүң. Ошондуктан сенин жашооңдо жолуң болбойт, көп ооруйсуң. Андан сырткары ошол только жамандыктарды өзүңө тарта бересиң деп айтат экен. Анан ошондо ошол аял өзүнүн минус жактарын байкап, анан өзүнүн жашоосуна бир жалпы бир жыйынтык чыгара алган экен. Андан кийин экинчи аял эмне деп суроо берет? Экинчи аял жашоого келет экен дагы. Эмнеге мен ушинтип жашайм? Дайыма эле кимдир бирөөлөр менен, же болбосо кандайдыр бир окуялар менен, же жанымдагы адамдар менен дайыма күрөшүп жашайм дейт экен да. Эмнеге мен дайыма жашоо менен күрөшө берем? Мен мындай спокойно жашай албайм, башкалардын жашоосун карап ушундай суктанам деп ушундай суроо берет экен. Жашоо ушул учурда эмне деп жооп берет экен? Анткени сен эртеңки күнүңдү ойлоп кыжалат болосуң, келечегиңди ойлоп кыжалат боло бересиң. Өткөн күнүңдү ойлоп кыжалат боло бересиң, өкүнөсүң бир нерсени жасап койгондон кийин эч качан ыраазы болбойсуң деп айтат. Мындайча айтканда, акылың, ой жүгүртүүң чоңойбостон ошол бир 5 жаштагы кичинекей кыздын ой жүгүртүүсү боюнча калып кеткен дагы, ошол боюнча мени эч ким кабыл албайт деп, мени кандай болсом ушундай боюнча сүйүш керек деген принциптер менен калып кеткенсиң деп жооп бериптир да. Айланаңдагы баардык адамдарды күнөөлөйсүң, как будто сенин күнөөң жок, как будто ушул дүйнөдө сен аппак периштесиң, башкалардын баары күнөөлүү. Сенин бактысыздыгыңа да ошо башкалар күнөөлүү деп, ушинтип ушундай принциптер менен жашайсың деп жооп берет экен. Ошондо аял өзүнүн кылган кылыктарын, ошондо өзүнүн туура эмес кылган сапаттарын баарын мойнуна алып ойлонуп калган экен. Андан кийин үчүнчү аял жашоого эмне деп суроо берет? Эмнеге мен ушинтип жашайм? Айланамдагы мына адамдардын сөзүнө байланып калам. Элдери эмне дейт? Адамдар эмне деп коет? Кошунам эмне деп коет? Курбуларым эмне деп коет? Абысыным эмне деп коет деген сыяктуу ушундай сөздөр менен жашайм. Элдердин оюна байланып калганмын. Андан сырткары мен өзүмө ишенбейм такыр. Ошол элдер айтса, ошого макул деп кете беремин. Эгер бир иш баштаган болсом, сомнения боло берет менде депчи. Ушундай суроо берет экен. Ошондо жашоо ойлонуу болтуруп, ошол үчүнчү аялга ушинтип жооп берген экен. Анткени сен ошол адамдардын сөзүнөн чыкпайсың да дейт. Анткени сен ошол адамдар суктанып, мага карап ушундай күйүгүп жашайсың, мындай көз кылып жашайсың. Жашооңдогу ар бир нерсени мактана бересиң. Элдердин астында ушундай бийик болсом экен, элдердин астында мен кыйын болсом экен деп жашагың келет. Ошон үчүн элдердин сөзүнө зависить этип калгансың, зависимый болуп калгансың деп жооп берген экен. Мисалы, душмандарым күйүксүн, душмандарым астында мен кыйын болуп чыгайын, душмандарым астында мен аябай бир өзгөчө болуп суурулуп чыгайын элдин астынан деп. Мына ушундай сөздөр менен, ушундай ойлор менен жашайсың дагы,
анан бир ката кетирип койгондон коркосуң, элдердин ар бир сөзүнөн коркосуң деп ушинтип жооп берген экен. Наоборот дейт, сени көргөн, мен ушундай ситуациядан кантип чыгышым керек деп кайра Жашоого суроо бергенде, наоборот сени көргөн адам күйүкпөстөн, сени көргөн адам кызганбастан, наоборот сени көргөндө шыктаныш керек. Сенде мотивация алыш керек. Сени көрүп мындай суктаныш керек деп айтат да. Мындай күйүк жолду көрө албастык деген нерсе болбош керек деп айтат. Андан кийин 4-чү аял Жашоого келип суроо берет дагы. Эмне деп суроо берет? Эмнеге мен ушинтип жашаймын? Дайыма менде нервный срыв болот, дайыма менде депрессиялар болот. Менде дайыма ушундай стресстерге көбүрөөк кабылам, ушундай стресс окуяларга көбүрөөк кабылам. Эмне үчүн менде ушундай болот деп суроо бергенде, Жашоо бир азга ойлонуп олтурат да, чындыгында эмне үчүн ушундай болот деп ойлонуп, жанагы аялдын көз карашына бир аз көз жүгүртүп көргөндө ушинтип жооп берген экен. Анткени сен кимдир бирөөгө бир нерсени далилдеш үчүн, өзүңдүн укугуңду коргоп, менки туура, только я, менин айтканым туура, мен только я правмын деп ушундай сөздөр менен, ушундай принциптер менен жашайсың. Жашооң, сенин жашооң только мындай өзүң аткара албайсың, только мындай теоремалардан турат. Мындай кандай десем, менин правилам менен гана жашасын деген принциптер менен жашайсың деп айткан экен да. Бардык жерде өзүң праваң качать эте бересиң, бардык жерде менин айтканым болсо мен кыйынмын деген сөздөрдү өзүңө ушундай киргизип алгансың деп айткан экен. Эч кимге далилдештин, даже эч нерсени далилдештин кереги жок. Так азыркы моменттен ушул учурда кантип турасың? Ушул учурда кантип эмнени ойлонуп жатасың? Колуңда эмне турат? Ошол нерселерди ойлоо, мен настоящий момент менен жаша деп жооп берген экен. Андан кийин 5-чи аял келип Жашоого эмне деп суроо берет. 5-чи аял эмнеге ушундай жашоодо жашаймын? Менде жашоомдо ушундай разочарованиялар көп болгон. Жашоодо мен жакындарым, курбуларым, башка тааныштарым, мен жашоомдо кандай адамдар жолукса эле мен көңүлүмдү калтыра беришет. Мен алардын көңүлүн көтөрө берем, алардын көңүлүн карай берем, но менин көңүлүмдү караган эч ким болгон эмес деп суроо берет экен. Ошондо Жашоо эмне деп жооп берет? Анткени элдерге көрүнүп жашайсың. Өзүңдүн жашооңду напоказ кылып, типа мен аябай мейлиңкамын, мен деген периштемин, мени каалаганда колдонсоңор болот дегендей кылып, мен ушундай сен жамансың, мен жакшымын деген ойлор менен жашайсың деп Жашоо ушинтип жооп берген экен. Өзүңдүн чыныгы кимдигиңди билбейсиң, чыныгы өздүгүңдү билбейсиң. Мисалы, башкаларга карап өзгөрүлөсүң, бирок өзүңгө карап туруп, чын мага ага караганда мага эмне жагат? Мен өзүм жалгыз калганда кантип бактылуу боло алам? Мен ага караганда эмне менен өзгөчөлөнөм деп айтыштын ордуна сен наоборот бирөөлөрдү карап туруп, мен ошондой болушум керек, мен ошого жетишим керек деген нерсе, ушундай принциптер менен жашайсың деп жооп берген экен. Андан кийин 6-чы аял эмне деп суроо берген. Жашоо, мага айтчы, эмне үчүн мен ушинтип жашаймын? Жашоо мага ушундай кызыгы жок. Мага ушундай жашоо кызыксыз, зеригиштүү деп суроо берген экен да. Эмнеге мен зеригип берем? Эмнеге мен дайыма бир нерсе жасасам деле кызыгы жок, кимдир бирөө менен сүйлөшсөм деле кызыгы жок, жашагым келбейт деп айтат экен да. Ошондо Жашоо эмне деп жооп берген. Анткени сен адамдардан бекинип жашайсың, анткени сен жашоодон бекинип жашайсың. Жашоо сенин жаныңдан өтүп баратат, ал эми сен болсо жашоодон жашынып бир жерде олтурасың. Жөн гана жашынып олтурасың деп айткан экен. Жашоодо бардык нерсеге кызыгып көрүш керек. Адамдар менен жактырган адамың менен деле, жактырбаган адамың менен деле кирип сүйлөшүп, даже жек көрүп атсаң деле сүйлөшүп көрүшүң керек. Балким ошол адамдын ою сага бир жашоодо кандайдыр бир болуп көрбөгөндөй сабак берет, болуп көрбөгөндөй бир идея бериши мүмкүн. Сен пикир алмашкандан коркосуң. Кимдир бирөөлөр менин оюмду туура деп коё, туура эмес деп коё деген нерседен коркосуң деп ошентип жооп берген экен Жашоо. Андан кийин эң акыркы 7-чи аял эмне деп суроо берет. Жашоо, айтчы мага, эмне үчүн мен ушинтип жашаймын? Эч нерсе мага кубаныч тартуулабайт, эч ким мени кубанта албайт, бирөө менен сүйлөшсөм деле мага кубаныч тартуулабайт. Мен бирөөгө да кубаныч тартуулай албаймын, мен бирөөнү бактылуу кыла албаймын, бирөө дагы мени бактылуу кыла албайт. Эмне үчүн мен ушундаймын деп суроо берген экен. Ошондо Жашоо олтура алып эмне деп жооп берген. Анткени сен өзүңдүн
өзүңдүн жашооңду жашабастан башка бирөөнүн жашоосун жашап атасың. Сен өзүңдүн жашооңду түзбөстөн башка бирөөлөрдү критика кыласың, башка бирөөлөргө сын табасың, но өзүңдүн жашооңду жашабай атасың. Башка бирөөлөргө акыл үйрөтөсүң, бирок сен ушул акылды өзүңө колдоно албайсың. Мындайча айтканда, сен жасалма бакыт менен жашайсың экен. Элдердин астына өзүңдүн жасалма бакытыңды көрсөтөсүң, мактангың келет, но өзүңдүн жалгыз чыныгы өздүгүңдү сүрүштүрүп келгенде, чыныгы өздүгүңдү анализ кылып келгенде, аябай эң дүйнөдөгү бактысыз адам экениң өзүң гана билесиң, башка эч ким билбейт деп жооп берген экен. Сенин өзүңдүн ордуңду жашоодо өзүңдүн ордуңду тап. Мындай кантип кеңеш бересиң деп суроо бергенде, өзүңдүн жашооңдун чыныгы өзүңдүн ордуңду тап. Өзүңдүн сезимдериңди тап. Эмнени сезесиң? Сен бирөө менен сүйлөшүп жатканда эмнени сезесиң? Андан кийин өзүңдүн жашоодо каалоолоруңду тап, максаттарыңды тап, сүйлөй турган сөздөрүңдү, өзүңдүн ойлоруңду тап. Ошолорго суроо бер жалгыз калганда. Өзүңдүн окуй турган китептериңди тап. Андан кийин өзүң жакшы көргөн кино, фильмдерди көр. Өзүң жакшы көргөн, кимдир бирөө коюп койсо ошону гана көрбөстөн, өзүң жакшы көргөн фильмдерди издеп тап. Андан кийин өзүң жакшы көргөн ырларды ук, музыкаларды ук, чөйрөңдөгү жактырган адамдар менен сүйлөш. Лично өзүңдүн жашооңдогу чыныгы ордуңду тап. Андан кийин ошондо бактылуу болосуң деп жооп берген экен. Мисалы, даже мен өзүмдү кантип табам деп айтышат, Өзүңдүн сүйгөн музыкаң барбы, өзүңдүн сүйгөн китебиң барбы, жакшы көрүп окуй турган китебиң. Андан кийин өзүңдүн жакшы көрүп көргөн фильмдериң барбы? Жакшы көргөн бир вдохновение алган, мотивация алган адамың барбы? Аны билбейсиң. Мисалы, кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатканда, ошол адам менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин кандай ой калтырды сага? Ошону жалгыз отурганда ойлонуп анализ кыла аласыңбы? Сен адамдарга деги эле кантип анализ кыласың? Адамдарды кантип жакшы жана жаман деп бөлө аласың? Жөн гана мисалы бизде мусулман жана мусулман эмес деп гана бөлүп коебуз, А так ошол мусулмандардын дагы бир кандайдыр бир жеткен акмак жаман мүнөздүүлөрү бар го. Ошолорго дагы биз мындай мүнөздөмө бериштен коркобуз да, потому что бул мусулман бирдеке деп айта албайбыз деп. Биз өзүбүздүн оюбузду айткандан коркобуз. Анткени кимдир бирөө келип туруп, сен ушинтип айтканың туура эмес, сен ушул тозокко түшөсүң деген болсо, значит мен тозокко түшөт экенмин. Бул деген мен айткандарым, ойлорум туура эмес турбайбы деп, ошентип биз өзүбүздүн ойлорубузга дагы ээ боло албай калат экенбиз да. Ошол ойлорубуз менен барып кулга айланып калат экенбиз да. Бирөөлөрдүн, элдердин сөздөрүнө, элдердин ойлоруна зависимый болуп калат экенбиз. Карап көрсөңүз, ошол элдер деле сиздин ойлоруңуздан зависимый болуп олтурса керек деп ойлойм да. Ошондуктан мына талпадан, элдерден сурулуп чыгышыңыз керек. Мен билем, мисалы, бизде мына көптөгөн мына төрөгөн, турмушка чыккан айымдар бар. Аябай кыйын айымдар бар. Мен сүйлөшүп көрөм, алардын жашоосу ушундай бир жөнөкөй, бир ушундай карапайым жашашат. Мындайча эми толук бакыт бар десең болот, күйөөсү бар, балдары бар, жашоосу тиричилик өтүп жатат. Но жанагы аялды сүйлөшүп көрсөң, ушундай укмуш бир таланты бар да, жөндөм десең жөндөм бар, бир башкача бир сүйлөй турган нерсеси бар, айта турган сөздөрү бар, ойлору бар. Бирок мына эмнеден коркот? Адамдардан коркот. Адамдардын ушундай сөздөрдү айтып коет, адамдардын бир кагуусуна калып кетпейин, адамдардын бир тепкисине калып кетпейин деген нерседен гана коркот да. Сиздин ойлоруңуз качан бир менчик, өзүңүздүн жеке ойлооңузга, жеке менчигиңизге айланганда, ана максатыңызга жете аласыз. Азыркы учурда мына Амазонканын основательдери, Илон Маск дейби, Алибаба дейби, ошолордун баардыгы качандыр бир убакта аябай кагууларга кабылган, тепкилерге кабылган. Ну и что? Азыр алар деген мына дүйнөнү башкарып келатышат. Бизде мына ушул установкалар, элдердеги жана убеждениялар, эл эмне деп коет, эл эмнетип коет, мен кантем эми, мен дальше эртеңки күнүм кандай болот деген мындай минимальный проблемалардан чыга албайбыз да. Ошон үчүн мына глобальный нерселерди багынта албайт экенбиз. Ошон үчүн коркобуз. Мисалы, мен кимдир мага көп кайрылышат да. Мен дагы сизге окшоп кыз келиндерге бир нерселерди үйрөткүм келет, бир нерселерди айткым келет депчи. Анан сен өзүң жашоодо кандай көйгөйлөрүң бар учурда деп айтсаң, күйөөм уруксат бербейт, мына өзүбүздүн элементарный эле проблемалар, күйөөм уруксат бербейт. Анан кайын журтумдун колундамын деп айтат. Эми
бул жерде албетте биринчи кезекте үй бүлөнү биринчи орунга коюш керек. Анткени үй бүлө деген эң биринчи местада турат. Андан кийин ошол өзүңүздүн жакындарыңыз менен пикир алмашып, мына бир пикирге келишиңиз керек да. Бөлүшүңүз ошол ичиңиздеги болуп жаткан ойлорду. Алар деле балким сизди түшүнбөй бир туура эмес нерселер менен, туура эмес ойдо жүргөндүр. Мисалы, сиз бир иш менен алектенгиңиз келет, ошондо кайненеңиз менен болсо дагы, жолдошуңуз менен болсо дагы ачык ойлоруңузду айткандан эч качан коркпоңуз. Олтуруңуз дагы, жаным, менде ушундай бир идея пайда болду. Сенден мага бир гана колдоо керек. Эгерде колдогон болсоң, ушул нерсенин жыйынтыгы ушундай бир жакшы жыйынтык берет. Экөөбүздүн жашообузга, мени да келечекте өзүмдүн бир ордумду тапканга кандайдыр бир деңгээлде мындай жардам берет. Мен өзүмдүн ордумду табышым керек. Ушинтип өтүп кете бербейбиз го. Сенин аялың бир билимдүү, илимдүү, бир нерсенин ээси болгон аял болсо жакшы эмеспи деп күлдүрүп, бир андай адамдын оюн таба билген нерселер бар го. Ушундай сыңарындай эркелеп дегендей. Ушундай бир ушундай пикир алмашсаңыздар, жылуу сүйлөсө жылан ийнинен чыгат дейт го. Ошонун сыңарындай пикир келишпей турган, такыр көнбөй турган адам жок. Бардыгы көнөт. Пара бергенче бара бер дейт го. Ошондуктан тоскоолдуктардын бардыгын сүйлөшүп, бир пикирге келишип, анан кийин жеңе аласыз. Эгерде сиз өзүңүз каршы чыгып, өзүңүздүн жакындарыңыз каршы чыгып аткан болсо, эч нерсеге жете албайт экенсиз да. Эң биринчи кезекте өзүңүздүн жакындарыңызды бир пикирге келиштирип алсаңыз, кандайдыр бир жерден болсо да, кичинекей болсо да, балаңызды карап бериши мүмкүн, же болбосо ушул үйдөгү иштерди кылышы мүмкүн. Мына ошентип сизди бизнес тармагында же башка нерселерге жетишкендиктериңиздерге, ийгилигиңизге жардам берет адам, ошол жакындарыңыз. Эң биринчи кезекте сизге кошунаңыз келип каралашпайт, алсыныңыз келип каралашпайт, башка бир тууганыңыз келип каралашпайт. Сизге ошо жаныңыздагы адамдардын оюн тапсаңыз, адамдарды ошо жаныңызда жакындыгыңыздын менен бир пикирге, бир ымалага келип алсаңыз, ошондо сиз дальше экинчи баскычка басып өтөсүз. Башкалар бир нерсе десе дагы коркпостон алар менен дагы уруша аласыз. Мисалы, кимдир бирөө сизге жаман сүйлөдүбү, алар менен тең ата айтыша аласыз да, анткени сизди колдой турган жакындарыңыз бар. Эгерде сизге бирөө жамандык кыла турган болсо, ошол жакындарыңыз эң биринчи кезекте сиздин тарабыңызды алып чыга алат. Ошондуктан чечими жок, проблема жок. Мына Кудайым өзү деле айткан. Эч бир дарттын мен шыпасы жок жаратпаймын. Ар бир дартта, ар бир оорунун бир шыпасы бар кылып жаратам. Ошол эле учурда эч бир чечими жок проблеманы жаратпаймын. Эгерде жашооңузда бир проблема болуп аткан болсо, демек бир нерсени туура эмес кылып атасыз. Ошол нерсенин чечимин издешиңиз керек. Эгерде сиз мисал алайлы, сиздин проблемаңыз, мисалы, жашооңузда бир алсыныңыз менен пикир келишпей жүрөсүз. Кантип, эмне үчүн деп суроо беришиңиз керек. Эмне үчүн мен ушул менен пикир келише албайм? Анткени бири-бириңиздерге болгон атаандаштык күчтүү, бири-бириңиздердеги болгон эгоисттик сезимдер күчтүү. Сиз андан өткөн кыйынсыз, ал сизден өткөн кыйын. Жок дегенде сиз ошол адамды жеңгиңиз келсе, эң жакшы жолу аны мындай акырындан мына каап аткан итти дагы акырындан бир тамак берип, нан берип колго үйрөтүп алса болот го. Ошонун сыңарындай эле алдап, жылуу сүйлөп, ушундай жылан сыяктуу койнуна кирип кетсеңиз болот да, любой эле нерсеничи. Ошондуктан эч бир проблеманы чечими жок карабаңыздар. Ар бир нерсенин чечими бар. Андан кийин эми марафонго келе турган болсок, мен окуям жактым сиздерге. Мына 7 аялдын жашоого берген суроосу, өзүңүздөрдүн издеп жүргөн сурооңуздарга жооп алдыңыздар деп ойлойм. Эми марафонго келе турган болсок, азыркы учурда мына эфирге даярданып жатканда мага суроо бериптир. Эгерде сиз марафонуңузда жыйынтык чыкканда, ошол автоунаа бир айымга буйруйт да дейт. Анан башкалар баары үмүт кылып олтуруп, анан кийин көңүлдөрү калып кетпейби, ошо утпай калган болсо, көңүлү калып кетиши мүмкүн да, кызыгы кетип калышы мүмкүн, анан настроениясы түшүп калышы мүмкүн деген сыяктуу суроо бериптир. Эми мен сиздерге айтат элем. Автоунаа бул жерде бирөө, албетте арзан автоунаа эмес, өзүңүздөр көргөндөй кымбат баалуу автоунаа. Бул автоунааны алыш үчүн, ошол автоунаанын ээси болуш үчүн аябай адамдар улам жазылып атат күндөн күнгө. Учурда азыр сурангандар көбөйүп атат. Мен жетишпей калдым, ошол февралдан баштап койсоң кандай болот деп. Эми азыр биз өзүбүздүн жолдошум менен, өзүбүздүн командабыз менен сүйлөшүп бир чечимге келип атабыз.
эми автоунаа бир эле автоунаа болгон менен адамдар ошол автоунаанын ээси болуш үчүн көпчүлүгү ушу марафонго каттап атат. Мен максаттарды ишке ашыруу боюнча сабак алып жүргөндө семинарларда айтат. Эгерде сен бир нерсеге чап жармашып алсаң, ал нерсе эч качан ишке ашпайт дейт да. Мисалы, үй ала албай жүрөм деп чап жармашып кечке кыжалат болуп үй деп эле ошол үйдү кечке бассаң турсаң эле кыжалат болуп эстей берсең, ал нерсе сизден кача берет экен. Бул мына закон ушундай экен да. Мисалы эле келтире турган болсом, мисалы, сиз бирөөнү жакшы көрүп калдыңыз, кимдир бирөөнү аябай жакшы көрүп калдыңыз, сиз ага барып жармаша бересиз, мен сени жакшы көрүп калдым, мени сүйүүмдү кабыл алчы деп жармаша берсең, мисалы, көңүлү калып кеткен эркектин деле барып таштап кетпечи, биргеликте жакшы жашайлычы, өзүңө келчи деп эле жармаша берсең, мисалы, эркекке ойнош ойноп кеткен эркекпи же болбосо башка калган эркектер бар да, мисалы, бузулуп кеткен эркектерде, ошонусуңарда эле жармаша берсеңиз, ал отказ кыла берет, сизди өзүнөн түртө берет. Ошонусуңарда эле максаттар да ушундай экен. Сиз жармаша бересиз, меники болуш керек деген, только меники деген эгоисттик сезимдер болгондо сизден кача берет экен. Анткени максат дагы мындай тынчтык болгон жерде, покой болгон жерде, рахаттанып, наслаждение менен жүргөн адамдын жашоосунда ишке ашат экен. Ошондуктан марафондо мен жанагы медитация, максаттарды туура коюу, андан сырткары визуализация, жанагы көнүгүүлөр, дагы түрдүү эмеге блокнотко түшүрүңүздөр деп мен айтырмын да, көптөгөн практикаларды берем да. Эми ошол нерсени аткаргандан кийин ошондон суруп чыгып, случайный тандоо менен бир адамга тартууланат. Калгандары эч кандай бир маанай түшүрүштүн кереги жок. Бул жерде сизде марафондон кийин сизде чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Ошол көнүгүүнү аткардыңызбы, сизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Балким ошол машина кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр менен, возможность менен сизге кимдир бирөө карызга берип калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир башка жерден бекер болсо дагы удачный бир покупка болуп калышы мүмкүн да. Болот да бул нерсечи. Анткени биз бул нерсеге башыбызды оорутуштун кереги жок. Кудай бизге бардык нерсени камдап койгон. Кудайдын кантип камдап атат, бизге кантип даярдап атат, Кудай бизге эмнени коюп даярдап турат, биз ага кызыкпашыбыз керек экен. Кудай өзү билет экен бизге кантип эмнени беришти, кантип тартуулашты. Ошондуктан марафонго катталдыңызбы, сиз кантип подход кылып атасыз, ошол максатыңызды кантип ишке ашыргыңыз келет, кайсыл тармакта, мисалы, не то что машина, балким үй алгыңыз келет, балким сиз кандайдыр бир эмеден грант уткуңуз келет, кандайдыр бир университетке тапшыргыңыз келет, келечекте чоң глобальный максатыңызды ишке ашыргыңыз келет. Ошол нерсени туура койгонду үйрөнөсүз. Андан сырткары кийин ошол эфирде билип эсиңиздерге сактап калсаңыздар болот. Кийин балким 3 айдан кийин, балким 6 айдан кийин ошол максатыңыздар аткарылса, сөзсүз түрдө мен менен бөлүшөсүздөр деген ойдомун. Анткени сиздер как положено, мына Кудайга запрос жиберет экенбиз да, максат койгондо. Запрос жиберебиз, анан ошол нерсе качан аткарылат? Жөн гана күтөбүз. Мисалы, түшүнүктүү кылып айтайын, майдалап мен ушундай жалпак кылып ушундай тилде сүйлөгөндү аябай жакшы көрөм да. Сиз кафеге кирдиңиз, ресторанга киресиз, ал жерде келип отурганыңызда официант сизге эмне каалайсыз, эмне жейсиз деп сизден сурайт. Сиз ар бир максатыңызды мага ушундай гуляш, первыйга ушундай суп, второйго ушундай гуляш, же болбосо бифтекс дейсизби, плов дейсизби, манты дейсизби, ар бир ошо мантыны картошка менен, же болбосо мантыны фарш менен, эт менен, ашкабак менен деп айтасызбы, же ушундай гарнирге ушундай салыңыз, салаттардан ушундай кошпоңуз, майонез кошуңуз, же болбосо кошпоңуз, айтор ар бирин досконально айтасыз да, туурабы? Ошол сиздин заказыңызды ошондой боюнча кабыл алып, барып даярдап келип анан алып келет. Анан сиз барып туруп кухняга кирип башбакпайсыз да, мага кандай жасап жатат, повардын ишине киришпейсиз да, ал жакта повар өзү аткарат. Сиздин заказыңызды, жазылган заказыңызды карап туруп, ошол боюнча сиздин айтканыңыздай кылып аткарып, анан официант сизге алып келип берет. Анан официантка сиздин заказыңызды аткаргандан кийин жөн гана благодарность билдирип коесуз. Албетте ошол жеген тамагыңызга төлөйсүз. Ошонусуңарындай эле биздин мына жазган максатыбызды Кудайга запрос жибергенден кийин
кантип аткарып атат экен, кантип аткарылат экен деп барып кызыгып, кандайдыр бир эме менен ушундай интерес кылып, любопытство болбош керек. Бул жагы биздин ишибиз эмес. Биздин ишибиз бир гана сурануу, ошол нерсени тиленүү жана максат коюу. А калганы бардыгы Кудайдын колунда. Сизге эмне аткарылыш керек, эмне аткарылбаш керек, бул бир гана Кудай билет. Балким сиз праваңыз жок, машина айдашты билбейсиз дагы, машина алгыңыз келет, бирок машина алам дей берсеңиз, Кудай карап турду, сенин праваң жок. Сен машина айдашты билбесең, азыр сага машинанын кереги жок. Андан көрө мына ушул нерсени ал, сенин жашооңо ушул нерсе керек деп туруп, балким башка жактан бир сиздин жашооңузга аябай керек нерсени берет. Ошол нерсени көрүштү билишибиз керек, ошол нерсени байкашыбыз керек, ошол нерсени биз билишибиз керек. Эмнени берди бизге Кудай, эмнени бербеди, ошол нерсеге шүгүрчүлүк келтиришти билишибиз керек. Официант бизге тамакты алып келгенде рахмат деп айткан сыяктуу эле, ошол максатыбыз аткарылгандан кийин дагы Кудайга рахмат сага Кудайым, мен сага ыраазымын деген сөздү айтканды билишибиз керек. Анан албетте официантка төлөйбүз, Анан ошо Кудай биздин максатыбызды аткарганда кантип төлөйбүз деп кыжаалат болуп аткан болсоңуз, биз бир гана шүгүрчүлүк, ыраазычылык айтуу менен Кудайга төлөйт экенбиз. Кудайга бизден башка эч нерсе кереги жок. Бир гана бизден шүгүрчүлүк, ыраазычылык билдирүү. Мына ушундай. Эгерде аябай көп сүйлөп, сиздердин башыңыздарды ортуп койгон болсом, кечирим сураймын. Буюрса жакын күндөр марафондо көрүшөбүз. Азыркы учурда бизде мына сүйлөшүп олтуруп көрсөк, аябай сурангандар аябай көбөйүп атат. 28-ине биз жетише албайбыз, сураныч бир аз токтотуп туруңуздар. Анын үстүнө бизде группа азырынча толо элек. Ошондуктан ойлонуп жатабыз, балким мына 9 февралда жылдырышыбыз мүмкүн. Ал үчүн биз аябай кечирим сурайбыз. Анткени бир секретти айткым келет ушул жерде. Аябай сиздердин ачууңуздар балким келип атышы мүмкүн, эмне үчүн 28 январда туруп эле 9 февралга жылып кетти деп. Эми аябай бир чоң секретти айтып өтөйүн эфирде аяктардын алдында. Аял мына жаратылыш менен тыгыз байланышта деп айтып жатпайбызбы? Ошонун сыңарындай эле айдын мына постту кирип окусаңыздар болот. Мына түндөсү тийип жаткан айдындагы аялга тийген таасири аябай чоң. Мисалы байкап көрсөңүздөр, ошол бир айдын башында кээ бир учурда аябай тамак жей берсеңиздер дагы эч бир семирбестен, наоборот, өзүңүздөрдү жеңил сезип, аялдарда метаболизм, зат алмашуу аябай жакшы жүрөт. А кээ бир учурда жеген тамагыңыздар сиңбей калат, өзүңүздөрдү жаман сезип, уставший сезип, ушунчалык чарчап, энергияңыздар жок, эч кимди жактырбай каласыздар. Бул учурда аялдын энергиясы мындай азайып, ооруп, тумоолоп калган учурларда эмне болот? Бул учурда ай наоборот толбостон наоборот азаят го, убывающая луна деп коет го. Ошондой эле аялдардын дагы организмине мына ушул нерсе аябай чоң таасирин тийгизет экен. Ошондуктан биз азыр лунный календарга карап көрсөк, 28 январь ай толгон күн экен дагы. Ошол учурда аялдардын энергиясы пикке чыккан учур экен да. Ошол учурда аялдарда мындай бир идеялар толуп, адамдар менен сүйлөшкүсү келип, аябай настроениясы жакшы болуп, айланасында адамдарга бир башкача кубаныч тартуулап дегендей. Андан сырткары бир мындай маанайы ушундай башкача деп, только позитивде. Анткени ай толуп турат экен да, ошо энергиясы менен аялдар менен бөлүшөт экен. Бул аябай чоң китептерде жазылган, бул менин оюман чыгарган нерсе эмес. Ал эми 9 февралга жылдыралы деп жаткан сунушумдун себеби, ошол учурда ай жаңырып баштайт экен. Ай жаңырып баштаганда гүл эми гана ачылат го. Ошонун сыңарындай кандайдыр бир деңгээлде аялдардын максаты, кандайдыр бир деңгээлде аялдардын каалаган бир ойлору, жаман ой болобу, жакшы ой болобу, ошол нерселердин бардыгы акырындан аткарылат экен, ойлоруна жараша. Ошондуктан эгерде марафон катталуучулар болсо араңыздарда, балким мен толугу менен деп айткан жокмун, балким 9 февралга жылдырганга мажбур болуп атабыз. Анткени биз дагы группаны толтурушубуз керек. Өзүңүздөр билесиздер, бул жерде чоң белек ойнотулуп атат. Эгерде мурдагыдай жөн гана каттала турган учурлар болсо, мен жөн гана каалаган моментте баштап жиберишим мүмкүн. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Буюрса 28 январда
болбой калган болсо, ошол кезге чейин жетишпегендер болсо 9-февралга чейин сиздерде чоң мүмкүнчүлүк бар. Сөзсүз түрдө катталып 9-февралда өзүңүздөрдүн сознание, подсознание, өзүңүздөрдүн аялдык энергияңызды, өзүңүздөрдүн табияттан берилген чыныгы мүнөзүңүздү, чыныгы сулуулугуңузду, чыныгы бактыңызды мына ушинтип ошол марафондордо билип алсаңыздар болот. Марафондо мен күн сайын видео аркылуу күн сайын сабак болот. Бир жумада бир, же болбосо 2 күндө бир эмес, мен күн сайын сабак өтөм. Не только сознание, подсознание, жанагы закон притяжения боюнча эмес, аялдардын өзүнүн секреттери, аялдардын өздөрүнүн ушундай кантип сырдашуу, кантип өздөрүнүн чыныгы өздүгүн табуу, эмне үчүн бактысыздык, эмне үчүн дайыма көңүл калуулар, разочарование болот, эмне үчүн пикир келишпестиктер болот, ошол учурда канчы керек, кандай көнүгүүлөр, кайсы медитация сизге укканга ыңгайлуу. Айтор мына ушундай аябай сонун көптөгөн темалар бар, аябай көптөгөн практикалар, көнүгүүлөрдү аткарабыз. Албетте мына марафон бүткөндөн кийин, эгерде буюрса, ошол автоунаанын ээсин аныктап алгандан кийин калган катышуучулар белгисиз калбайт. Мурда эң биринчи кезекте жанагы сепичкаларды тартуулайм деп мен сиздерге реклама кылгам. Ал сепичкаларды бактылуу эне жана амулет хай деген сепичкаларды дагы тартуу кыламын. Андан сырткары ар бир катталуучуга эң сонун деңгээлдеги ишке аша турган, ошол аялга жардам бере турган практика жана медитация белекке берем. Бул медитацияны мен YouTube каналга да жүктөгөн жокмун. Бул медитация негизи сатууга коюлган. Ар бир каалоочулар сатып алса болот деп мына ушундай биз студияда жазылган таза үн менен. Ошол медитацияны белекке берем. Бул медитацияны каалаган убакытта, каалаган учурда угуп, өзүңүздөрдүн депрессиядан, негативтерден арылсаңыздар болот. Анда эмесе баарыңыздарга тынчтык, аманчылык жана ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук жана сүйүү калуу менен биргеликте жакшы түштөрдү көрүп жатыңыздар. Эртеңки күнгө максат коюп, план коюп, ошол максат пландарыңыздарды ишке ашыруу менен алектениңиздер. Эч кандай негативге, жамандыктарга орун жок. Ал эми мен сиздер менен азыр коштошоюн дагы. Калган сөздөрдү мына ошол WhatsApp'та жана дайректте сүйлөшөлү. Баарыңыздарга кутман түн.